Кийинки суроо үчүн Алишер Ташбаевич. Рахмат, кымбаттуу экчи саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен могу каржы министрлигине берет элем да, Руслан Сатылгановичке. Руслан Сатылганович, бүгүнкү күндө жанагы суу чарба боюнча объектилерин оңдоо жана түзөө жумуштарына бюджеттен канча акча каралган? 1 миллиард 100 же 1 миллиардбы? Алишер Ташбаевич, быйылгыга 1 миллиард акча каралган. Ошонун 1 миллиардтын 731,9 миллиону каржыланган. Анан жылдын аягына чейин бул айдын ичинен калган акчаларын каржылап беребиз. Акча каражаты барбы? Бар. Капиталдык салымдар боюнча канча акча бөлүп бердиңиздер? Капиталдык салымдар боюнча 600 миллион каралган 2022 жылга толугу менен каржылап бергенбиз. Тышкы булактардан канча акча карадыңыздар? Тышкы булактар бир нече проекттер бар. Проекттердин булактары суммалары доллар менен, аны өзүнчө бир жазуу түрүндө уруксат болсо даярдап беребиз. Ошол боюнчачы, мисалы сиздер айтып атасыздар да 731 миллион 900 миллион андан сырткары тышкы булактардан капиталдык салымдар боюнча акча каражаты бөлүндү депчи. Сиздер статистикасын чыгардыңыздарбы? Баткен областына канча пайызы кетти ушу бөлүнгөн акчанын? Финансы министрлиги бөлүп берет, калгандарын жооп берет го. Алмаз Темирбекович. Бизде 1 миллиард капремонт боюнча бизде 60 миллион каралган бизге, Баткенге. Анткени биздин Баткен облусу боюнча 57 000 гектар бар. Бизде жана план түзгөндө ар бир облустта канча гектар болсо ошончо потребный экен да, биз чектеген жокпуз. Алмаз Темирбекович түшүнүп турам, жылдын башында сиз алып келгенсиз, ар бир районго, ар бир жанагы 12 жанагы миллиондун айланасында акча каражаты бөлүнгөн да. Андан сырткары, жок, мен айтып атам, могу жерде 1 миллиард акча бөлүнүп атат. Андан сырткары дагы капиталдык салымдар боюнча бөлүнүп атат, сырткы каражаттар боюнча ошонун ичинен канча пайызы Баткен областына кетти депчи? Капложение боюнча бизде 50%дан ашык Баткен областына бөлүнгөн. Бизде максат канал жана айтылып кеткендей, жанагы эле эр бир канал, андан тышкары проектный жумуштарына ошондо жарымы Баткен областына бөлүнөт. Эң көбү эле Баткен областына кетип атат, Ооба, Баткен областына кетет. Андан сырткары айтарым, сизден суранарымда канча могу сиздер акчаны бөлгөндөчү? Канча акча каражаттары бөлүндү? Мелиорацияга канча, ирригацияга канча, насостук станцияларды, скважиналарды оңдоо иштерине канча акча бөлүндү? Жана жалпы 1 миллиардбы же капложение айтып атасызбы? Жалпы бардыгын жанагы бюджеттен канча бөлүндү, капложениядан и жанагы сырткы булактардан келген акча боюнча? Бизге мелиорацияга өзү 70 миллион быйыл каралды. Мелиорациянын өзүнө эле. Андан тышкары насос станцияларга 25% акча ошо насос станцияларга каралды. Биз жанагы 56 агрегатты алмаштырып атабыз толугу менен. Калгандар болсо жана ремонт иштерине. Мисалы башка райондордо, башка жанагы областтарда сиздер жанагы атасыздар да. Скважиналарды оңдогондо, насостук станцияларды оңдогондо айтып атасыздар, бул биздин баланста эмес, бул акимияттын балансында, айыл өкмөттөрдүн балансында оңдогонго болбойт депчи. Эмнеге бул жерде кандай болуп калды? Бул жерде эмне? Департаменттин сиздердин балансыңыздар да. Негизи скважиналар бизде жердин астында суулар билесиздер, бизге карабайт. Бирок жана скважиналарды биздин баланста Баткен областында 92 скважина бар, мурда баланста калып калган да. Анан көбү вертикальный скважиналар да. Ошолорду биз өзүбүз иштетебиз. Жанагы айтып кеткен скважиналар бул жанагы биздин мамлекеттик дорожный картага кирген. Ошондо бизди реализующий агентство биз болгонбуз. Ошон үчүн жана скважинаны жазып атабыз. Өкмөттүн токтому, распоряжениясы барбы бул боюнча? Бар, дорожный карта бар. Жок, ошол акча каражатын ошого сарптагаыла дегенчи. Ооба, бар, постановлениеси бар. Андан кийинкиси могу сиздер
Максат Дүкер каналы боюнча жылына канча акча каражат бөлүп келесиздер? Жылына 100 миллион тегерегинде. 100 миллион. А быйылкы эмки жылкыга сиздер 300 миллиондой тегерегинде акча каражаты керек деп атасыздар, туурабы? Максат объектисине быйыл 165 миллион бөлүнүп атат. Былтырга караганда былтыр 80 миллион бөлүнгөн, быйыл 85 миллион кошумчада бөлүндү. Эми ушу каналдычы жылдык эле ушу 100 миллион, 200 миллион акча каражатын сарптап отурбастан бетондоп койсо жеңил болбойт беле деген ой туулат да. Бул эми бул стратегический объект да, жакшы билесиз да. Муну эми көбүрөөк бөлүнсө, көбүрөөк жумуш жасамакпыз, бирок бүгүнкү күн ушундай болуп атат. Жылдык эле ушунча акча каражаты бекер эле сарпталып атат да. Жыйынтыгы жок. Канча жылдан бери? Эми биз бул Максат каналынын головной сооружениясы бүттүк, башкы суу алуу үчүн. Андан тышкары азыр 5,5 километрди караганбыз, ошонун 2,5 километри бүтүрдүк. Эми быйыл ошо 5,5 километр бүтүрөлү деп атабыз толугу менен. Бул узун канал, билесиз да. Андан тышкары бизде Дүкер бар, туннель бар. Анан 28 километр каналыбыз бар, Максат каналы. Сиз жылдын башынан бери эле айтып келесиз да. Акча каражатын жана болото суу жагынан жакшы иштерди, жумушту алып барып атабыз. Анан келгенде эле айткан элеңиз, могу эсептегичтер боюнчачы биз ачып атабыз, тигинтип атабыз, карап бергиле, жардам бергиле депчи. Биз жардамды бердик. Башкасын жазында айткансыздар, ушул биздин жана сырыф болбосун суу менен камсыздоо боюнча штат ачып атабыз, андай кылып атабыз, мындай кылып атабыз, бүт крупный специалисттерди алып келдик депчи. Ошол эсептегичтерди азыр 100 эле жанагы штук экземпляр чыктыбы? Бизде бул жана 1 миллиарддын ичинде бөлүп бергенбиз. Эми бул көп жыл жумуш жасалбай калыптыр да. Азыр институт айтып атпаймынбы, болгон 30 эле киши бар экен. Эми муну кишилердин да санын көбөйтүп иш апарабыз. Буюрса эмки жылкы 500дөн кем эмес деп атабыз. Заказдар көп, бирок жетишпей жатат. Жок, сиз жылдын башында эле айткансыздар, биз ошол кишилердин санын 60ка жеткизебиз дегенсиз. Муну азыр дагы эле айтып атасыз, 38-тин айланасында могунча деп. 60ка жеттиби, жетпеди? Ошол специалисттер барбы, жокпу? Бүгүнкү күнү специалисттерди алып атышат, үйрөтүп атышат. Анткени мындай специалисттер бизде ачык эле керек жок. Ушул сиздердин датчиктер кайсыл жерден сертификациядан өттү? Биздин Кыргызстандардан өтөт. Кыргызстанда ушундай специалисттерди сертификация өткөзө турган бөлүмчө барбы экен? Бар. Жылына жана эмесин өтөт. Быйыл да өттү, эмесин алды быйыл. Эртең эле ушулда жанагы биз бар азыр мисалы коюлат да. Биз бул жагы Кемпироват жана башка жана суу сактагычтар бар. Алапкы районунда Орто Токой водохранилищеси бар. Андан башка Баткенде эртең ошолор менен чыр чатак чыкпайбы? Силер туура эмес бөлүп берип атасыңар. Силердин датчиктериңер некорректно работает. Ушул датчиктериңер дүйнөлүк жана сертификациядан өтпөгөн депчи. Эми бизде башка мамлекеттерде, Орто Азияда, Өзбекстан, Казакстанда заказ берет бияктан. Бизге бул мурда эле Союз убагында бир эле институт болгондо булар менен иштейт. Ал сертификат признают, анын проблема жок. Анан сактагычтар бизде эмелер, датчиктер бар. Иштеп атат. Ошолор менен биз азыр көп маселе болбойт да. Ошо Казак Республикасы менен жана Орто Койдон канча суу чыкканда бөлгөндө да датчиктер турат. Иштеп атабыз. Азыр эч маселе жок алар менен. Аз бердиң, көп бердиң деп бизге эме кое албайт. Мурат Курманбекович, жаз жарыс күз күрөш дегенде быйыл эми мына күз бүттү, эгин тегин жыйындары өзүнүн аягына чыкты. Былтыркы жыл менен салыштырмалуу Баткен областында жана республика боюнча эгин тегин жыйноо жумуштары кандай бүттү? Общий сиз айткандай бүт ошо оруп жыйноо жумуштары бүттү. Стат комитет быйыл бүт данные боюнча былтыр 15,2 болсо средний урожайность, быйыл 29, 30 менен почти жабылып атат урожайность зерновых. Ошонун ичинде в среднем вот это по республике данные. Жок, сиз конкретно азыр мына Баткен областын карап атабыз. Баткен областынын ар бир району боюнча айтып бериңизчи. Маалыматты албай калыптырмын.
эмне баткен биз сууга полностью маалыматты алып алып ошону албай отурмун. Эми сиз бүт нерсеге даяр болушуңуз керек да. Сиз министрликтердин орун басарысыз, биринчиден 50%-тан ашык суу чарбачылыгы боюнча акча каражаты Баткен областына кетип атат, республика бөлүнгөн акчанын бардыгы. Ошол жердин статистикасын айтпайсыздарбы? Сууду берипсиздер, эмне болду баягы? Жыйынтыгын билишибиз керек да биз. Сейчас я скажу. Так. Күздүк буудай 22-жыл факт. Мына бардыгы 23,2 миң гектар себилген. Ошонун ичинен сугат 22,9 сугат жер, кайрак 400 гектар деп туруп берилген. Урожайностьты айттым. Это вот по Баткенской области полностью. Мурат Курманбекович, мен сизден жанагы статистиканы сурап атам. Былтыркы жыл менен салыштырмалуу деп атам. Былтыркы жылда кайракы жер канча иштетилди эле, суулуу жер канча, быйылкы жылы канча, ушунча акча каражаты сарптап атып, бизде жыйынтык болуп атабы, же жөн эле сууга деп туруп эле кетип калып атабы, жыйынтыгы жокпу? Ошонун жыйынтыгындагы жанагы эгин-тегиндердин жыйыштыруудагы өнүмдүүлүк кандай болду деп ошону сурап атам мен сизден. Жооп берем. Түшүндүлүк боюнча, Баткен боюнча сиз айткандай бардыгы буудай боюнча, сейчас секундочку. Буудай 22-жылдын урожайыбыз 21 жылы 14,7 центнер бир гектардан болгон. 22 жылы Баткен боюнча среднем 30,7 центнер жыйналды. Салыштырмалуу 21 жылга 10 центнерге көбүрөөк болду. Рахмат. Толук маалыматты берсеңиздер да биздин комитеткечи, ушул жанагы боюнча жылдын аягы боюнчачы. Анан кийин могу жерде МЧСке сурайт элем да, МЧС барбы? Могу жерде сиздер бүт өзүңүздөрдүн жанагыңыздарда Баткен областына мынча миң тонна жанагы дизелдик күйүүчү майлар кетти деп жазып коюпсуздар да. Ушу күйүүчү майлар кайсылыгы эмнеге кетти? Саламатсыздарбы, урматтуу төрөк, урматтуу депутаттар. Күйүүчү майлар эми ал жерден биз алдын алуу жана кесепеттерин жоюуга кетет в основном. Андан тышкары жанареки кошумча маалыматтар да берилип калса керек силерге, жанареки эвакуация иштери боюнча дагы. Жок, сиздер биздин комитетке берип атасыздар да, могу жерденчи ар бир жанагы боюнча район боюнча Баткен району, Кадамжай, Лейлек району боюнча ушул жанагы жазга тала жумуштарына мынча миң тонна кетти деп атасыңар. Ошолорду кимге кетти? Сиздер эмне Алмаз Темирбековичке бердиңиздер. Сиздер көрдүңүздөрбү? Биздин министрлик тарабынан ошол эки жергиликтүү бийлик менен биргеликте атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлөт. Ошондо жергиликтүү бийликтерге берген күйүүчү майлар бар. Жок, бул жерде сизден сурап атам мен. Жарасып болуп калган ирригациялык түйүндөрдү оңдоо, түзөө иштерине бөлүндү деп атпайсыңар. Сиздер көрдүңүздөрбү ушуну, Алмаз Темирбекович КСМдерди? Мына 22-жылга мен айтып кетейин. Карда иш берчебин негизинде Суу Баш айылына, Боз Адыр айылына, Карата Кой айылы, Апкан айылы, ошондой эле 22-жылга карата өзгө чыгардалдардын кесепеттерин жоюу боюнча калыбына келтирүү иштерине өзгө чыгардалган мисалда 2500 литр дизелдик күйүүчү майы кошумча бөлүнүп берилип атат. Кадамжай району боюнча, Лейлек району боюнча ушундай. Бул сиздер бөлүп берген жанагы дизелдик күйүүчү майларды кимге бөлүп берип атасыздар? Ким иштетип атат муну? Жергиликтүү бийлик менен биргеликте айтып атайын, биздин өзүбүздүн атайын планыбыз бар. Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу деген жылына бөлүнгөн. Ошол жерде өзгө чыгардалдар министрлиги өзүбүздүн күчүбүз менен да бүткөрө турган объектилерибиз бар. Жана ошондой эле жергиликтүү бийлик менен биргеликте бүткөрө турган объектилер бар. Ушул боюнча толук маалыматты берип койсоңуздар. Жарайт, берип коелу. Анан могу теке секирик боюнчачы жылдын башынан депутат болуп келгенден бери эле биз ушул Султанбай Абдрашидович теке секирикти көтөрүп келет да. Эми бул жагын көрүп атабыз, канча акча каражат каралыш керек экен, буну эми колдойбуз. Бирок могу Аманкан Батырбекович, чечимди сиз сразу окуйсузбу же кийинчерээк аягындабы?
Анткени могу жерде жанагы чечимге дагы көп жанагылар болуп атат да. Оңдоочу, түзөөчү жерлери бар экен. Ушуларды айтып кетейинби же аягында айтабызбы чечимге келген? Ошону тактап көрөтүн да. Сунуштар бар бул боюнча. Бул чечимдер боюнчачы Аманкы Матырбековичтен биз кичине иреттеп коюш керек бу дейм да. Могу жерде чечимдерди биз чыгарыппыз. Могу жерде жанагыда жазылып атат да. Мисалы азыр могу биз госдирекция түзсүн деп жанагы айтылып кетти, белдер Султанбек Абдырашев айтып келди, Султанбек Темирбекович дагы өзүнүн баяндамасында айтып кетти. Бирок могу жерде бир экинчи пунктун карап койсоңуз. Экинчи пунктундан биз биринчи могу госдирекция теке секирик дегенде түзүшүбүз керек да. Анан кийин при национальном холдинге наследие великих кочевников деген туура болбой калат да. Эмне үчүн дегенде бул өкмөттүн жумушу, биз өкмөттүн жумушуна кийлигишке акыбыз жок. Анткени бул кайсы источниктен финансировать этилет, источники должны определить өкмөт, кабинет министров, министрлик, финансы министрлиги жана башкалар. Ошон үчүн биринчи түзүш керек деп ойлойм. Мен айтам биринчиси могу жерден жанагы долбоорлорду, сметалык документтерин даярдоо жана бул иштерди аягына чыгаруу үчүн жанагы улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин алдында дегенди алып салып туруп эле теке секирик мамлекеттик дирекциясын түзүү маселелери деп калтырып койсок. Биринчиден биз өкмөттүн жанагысына кийлигишибиз беришибиз керек. Экинчиден могу жерде жазып атасыздар суу электр станцияларын ГЭС куруу боюнча депчи. Ушуну эле орусча редакциясын карасак, провести работу по привлечению инвестиций на строительство электростанции деп калыптыр да. Электростанция деген түшүнүк жок, анткени гидроэлектростанция деген бар да. Ошол жерде гидро деген жана сөздү кошуп кетсек. Аппарат жазып атасыңарбы? Жазып атасыздарбы? Жазып атат. Анан кийин могу областтар боюнча иштебей жаткан скважиналарды, насостук станцияларды иштетүү боюнча чараларды тез арада көрсүн дегенин буну алып эле койсокпу дейм. Эмне үчүн бар да, буну иш аягына 290 миллион андого жакын акча каражаты бөлүнүп бериле элек. Азыр биз дагы кылып койсок, бул кайра эле биз жанагы мурунку өзүбүздүн чечимдерди кайталап калган болобуз. Ушун үчүн сунуштайт элем могу ушул пункту алып салганга. Андан кийинкиси 5-чи беренесинде Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине деп биз тапшырма коюп атабыз. Могу жерде Кадамжай районундагы Нургазиев атындагы каналын курууга кошумча 30 миллион сом бөлүнсүн деп. Андан кийин карасак, теке секирик каналын курууга 500 миллион сом бөлүнсүн деп атабыз. Бул жерде теке секирик каналын курууга дегенибиз туура эмес болуп калат. Эмне үчүн дегенде биз жазышыбыз керек бул жерге жараша долбооруна сметалык документтерин даярдоо жана бул иштердин аягына чыгаруу үчүн 500 миллион деп туруп жазсак туура болот го дейм. Жазып алдыңыздар. Андан кийинкиси ушул эле 5-чи пункттун Максат Дүкер каналына жыл сайын 230 миллион сомдон кем эмес каражаты бөлүнсүн деп жазылып атат да. Анткени булардан азыр сиздердин баяндамаңыздардан да карап көрдүк, Алмаз Темирбекович. Бул каналдын аты башынан башталганда Кулумду Максат Дүкер каналы деп аталат. Туурабы? Ошол жерде могу жерде Кулумду деген сөз калып калыптыр. Ушуну да кошуп коюңуздарды суранам. Менин сунушум ушул. Рахмат.